Биринчи мынакей катушка жөнүндө сүйлөшөбүз, абайлайбыз. Мындай любой нерсени чыгарып чачып атканда биринчи этият кылгыла. Биринчи маселе. Ачтык мына катушкалар. Эми жигиттер бул 3 цилиндровый машина. Бул катушка текшергенде, разрядник дегенде кимде? Мына менин колумдагы бул разрядник именно катушканын искратын текшерет. Бул кандай текшерет десе, именно мына бул жерде так, азыр ичин ачайын. Клейлеп койчу. Мына бул жерде мына кыймылдайт. Мына көрүп турганыңарда мына алыстап, мына жакындайт. Мына ушул жерде ар машинанын катушкасынын өзүнүн показаниясы бар. Мына бул жерде сантиметр турат. Мисалы Honda Fit'тики 1-1. То есть 1 сантиметр, 1 миллиметр. Ошончо искра бериш керек. Эгер ошончо потеря болуп кетип аткан болсо, анда ал катушка жакшы иштебей атат. Катушканын канчалык деңгээлде искра берип атат, ошону текшере турган ошо разрядник. Бул негизи магазиндерде сатылбайт. Россиядан же Кытайдан заказ бериш керек. Ручной жасалса ham болот. Маселе бунда эмес. Мына ушу менен катушканын канчалык эффективный иштеп атканын текшерсек болот. Так, трещотка 10 алып келгиле, катушканы чыгарабыз. Катушканы мына артында штекерлерди көрүп атабыз. Мына ушу штекерлер эми мотордун үстү ысык болгондуктан көптөн бери чыкпай, чирип, хрустальный болуп калат. Ошо хрустальный болуп калганда бул дайыма бул штекерди абайлап чыгарасыңар. Мына аркасында байкасаңар, ар штекерде ар кыл блокировка турат. Азыр мына болуп турган серийди бери көздөй тартыш керек. Отверткаңар барбы? Отвертка. Эгерде буну аккуратный иш кылбасаңар, бул бат эле сынып калышы мүмкүн. Ошондуктан абайлайсыңар. Так, мен дагы абайлап чыгарбасам, менин колумда деле сынып калат. Сени канчалык уста экениңе деле карап отурбайт. Так, мына ушинтип штекерин чечтиңер. Дайыма бул жерде иштегенде желательно кичинекей эле трещотка менен иштеш керек. Чоң трещотка менен иштесеңер, эми зака жедирип коюшуңар мүмкүн. Анан кийин мынакей катушка туугандар, катушка мынтип чыкканда биринчи маселе айта кетейин. Бул жерде мына катушканын бул жери май болбош керек. Эгерде май каяктан түшөт десе, мына крышкада жер жабылганда именно бул жерде между пластик темирге жеткенде ортосунда сальник коюлат. Ошол сальник баягы убакыт өткөн сайын ошо сальник катып калат дагы май кое берип калат. Май кое бергенде именно могу свечага май түшүп калат. Ичкери жака май түшөт. Ошол май мынга уруп коет дагы. И май мынга ургандан кийин уже искраны боковойго качып баштайт да, муну резинаданчы. Ошон үчүн муну чыкканда май чыктыбы, май эмес чыктыбы, ошого маани беришибиз керек. Эгер май чыккан болсо, буну жууп, тазалап, кургатып, анан кийин бул прокладканын ээсине алмаштырып ал деп эскертиш керек. Именно крышка прокладканычы. Эми катушканы мо чыгаргандан кийин катушканын бул жагында учунда резиналарды мына басканда боковойунда трешна жок караш керек. Но басканда, если боковойунда трешна болуп аткан болсо, анда бул катушка алмашат. То есть резинасы арзан эле мына ушул жерден алмашат. Оңой эле алмашат. Ошону алмаштырасыңар. Анан кийин мына бул астыларында, именно Honda Fit'те мына астыларынан оңой эле ичи сынып калат дагы, боковойуна трешна бере берет. Ушул астылары кандай качествосу, ошону карайсыңар. Ал бирби. Анан дагы бир маселе, бул штекерине сайып туруп, бул катушканын абалын текшергенде, катушка балким бул жерде питанияны эмес, буну катушкага эле саябыз дагы. И мына разрядник менен текшеребиз. Разрядниктин бир жагыны массага кымчайбыз. Точно бир массага, пластмассага кымчып албайбыз. Массага кымчып туруп, анан катушкага мына свеча сыяктуу эле жери бар. Ошону салабыз дагы. И именно мо искра болгон жерди карап турабыз. Бул жабык болгону жакшы, мен силерге камерада көрүнүшүндө ачып атам. Неге жабык болгону жакшы? Себеби бул жактар ачык турганда, мына бул жактар свечасы жок болсо, бул жактан бензин түркөйт. Бул искра менен бир күйүп кетүү коркунучу бар. Ошондуктан желательно мына жабык турганы жакшы болот. Мына ушундай абалда кылып туруп, машинаны 4 секундка айландырасыңар. 4 секундка айландырганда
бул жерде искра бар болгон болсо, демек катушка иштеп атат. Эгерде бул жерде искра пайда болбосо, анда биз бул катушканы бул штекерге сайып көрөбүз. Эмне үчүн дегенде, балким бул штекерде питание болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан буну бул жака саябыз. Ошондо эгер искра бар болсо, демек бул катушканын ушул проводдо кандайдыр бир питание жок болуп аткан болуп эсептелет. Эгерде бул жакта питание келбей аткан болсо, аны уже электронщиктер карайт. Бу ремонт кылгандар. Автоэлектрикти ишине жумуш тиешеси жок. Ал боюнча отдельно бу ремонтта айтылат. Бул катушканы ошентип текшерип алабыз. Питаниясы бар жок экенин. Буну толук текшербей, именно катушка менен через разрядник текшеребиз. Анан ар бир резинасын текшеребиз жана бул жакта дагы сөзсүз түрдө свечанын абалы каралат. Свечанын абалы ар 30 миңден 50 миңге чейин свечанын фирмасына байланыштуу болот, бирок желательно 30 миңде алмаштырып турган жакшы. Бул дегени ар 3 жолу замена масла кылганда свечаларды да кошо алмаштырып туруш керек. Свеча бул иштеген сайын өмүрү кыскара бере турган материал, ошондуктан анандай долгий срок колдоно турган болсоңор, биринчиден камера сгорания полноценный болбойт дагы. Камера сгорания деген ар бир кошун өрт чыккан жерди камера сгорания дейт. Ошол жерде неполноценный взрыв болот дагы. Бара ошол жерде клапандар күйгүзөт, ошол жерде бүт цилиндрди чиет, акыры мотор түгүнө бат эле жетет. Ошондуктан свечаны өз убагында алмаштырып жүрүш керек. Свечанын начарлашынан машина өчүп калбайт. Гүлүштүл жака чала күйгөн бензинди айдап, машина түттөп, дымытетип, бүт нерсе ошондон башталат. Ошон үчүн свечаны өз убагында алмаштырыш керек. Убактысы келгенде ошондо катушка дагы көп убакытка чейин служба кылат. Потому что канчалык свеча тура эмес иштесе, катушка ошончалык нагрузка келет. Если катушка замкать эте турган болсо, буну күйгүзүп коюп коркунучу бар. Ошон үчүн катушканы текшергенде дайыма резиналарын карайсыңар, токторун дайым карайсыңар, мына зындар ачылып калган жокпу? Жана азыр мына бир эле катушканы эмес, бир текшерме 3 катушканы тең искрасын, резиналарын бир текшерилет. Мындай айтканда, катушканын абалы текшергенде бир уштук эмес, балким машинанын общий состояниясы текшерилет. Андан кийин именно искраны текшергенде калган катушкалар өз ордуна сайылып, бекип турган жакшы. Машина жүрө турган абалда турганы жакшы. Себеби биз кенен кесир оталдырып, мунун искрасы балким бир аз жүргөндөн кийин потеря болуп кететтир. Ошону байкашыбыз керек. Балким 1 минутта тургандан кийин искра жоголуп кететтир. Балким 5 минутта тургандан кийин жоголуп кететтир. Ошол нерселерге маани берип, бир аз кармашыбыз керек. Бул иштеп аткан болсо тетигин ушунун баарын текшерип, анан кийин компрессиясына өтүп кете беребиз. Компрессия бул ошол свеча турган жерден текшерилет. Свечаны алабыз дагы, компрессорду плотный катырабыз ошо свечанын ордуна. Машинаны 4 секундка айландырабыз. Машинаны 4 секундка айлантканда компрессор давление 12 көрсөтүп аткан болсо, бул норма. То есть норма көрсөткүчү 12. Эгер 12ден төмөн көрсөтүп аткан болсо, анда мотордун эффективности слабый. Мотор эмненин себебинен титирейт? Канча машинанын компрессиясы 12ден төмөн түшүп, анан кийин ошол төмөн түшкөн компрессиялар бири-биринен разный болуп калышы моторду титиретет. Мисалы, мына 9, мына 10, мына 8 болуп калса, именно ушул моторду титирешке алып келет. Себеби баллондун дагы балансировка кылганда бир жагына ташын кичинекей калып койсоң, баллон титирейт, туурабы? Ошондой эле бул жерде 8, бул жерде 9, бул жерде 10 болуп разный болгондо, бул жерде секинирээк, бул жерде андан батыраак, бул жерде андан секин тепкенде мотордо вибрация пайда болот. Эгер бардыгы 9 болсо дагы, анда вибрация болбойт. Подъемдордо жакшы тартпашы мүмкүн, бирок вибрация болбойт. Мына ошонго окшогон нерселерге маани бериш керек. Бирок 12ден төмөн түштү деген машина жүрбөй коет деген эмес. Именно 6 компрессиядан ылдыйга түшмөйүнчө машина ошибка көрсөтпөйт компьютердон. 6дан төмөн түшкөндөн кийин ошибка как положено чыгат, еще машина жүрбөй коюш да мүмкүн. 6га чейин машина жүрө берет, 6 компрессияга чейин. То есть ошибка чыкпайт эч кандай. Бирөө айтат, мен машинам тартпайт, расход көп дейт, компрессияны көрүш керек. Эгер компрессия 12ден ылдыйга түштүбү, заводдо 8 дейли айтылганбы, ал уже анын эмеси 9, 10, 11ге чейин чыгып кетиши мүмкүн, расходучу. Компрессия канчалык начар болсо, ошончалык топливо көп расход кылат, ошончалык дөңдөрдөн тартпайт. Түшүндүңөр, а?
компрессор колдонгондо компрессорду түрдүү колдонсо болот. Анын насадкалары бар. Минерге салып каттуу басып турса болот же бурамай бар. Кыскасы кандай кылып кармаган чакта дагы машина полный катушкалары өчүрүлгөн болуш керек, машина жүрүп кетпеш керек. Полный свеча чыгарылган болуш керек. Себеби айлантып атканда холостой айланыш керек, кыйналбай. Тостук айлантты 12 тепти, тостук 12 тепти, тостук 12 тепти. 4 секундтан айландырып текшерип кетирет. 3 цилиндрби, 4 цилиндрби бардыгы компрессиясы 12 норма. 12ден ылдый аз болуп эсептелет. Көп болсо атайындай спортивный моторлор негизи 12ден дагы көп давление берет. И ошо компрессия канчалык плотный болсо, бул деген мотор ошончалык состояниясы жакшы деген сөз. Ошон үчүн машина алып атканда деле биринчи орунда компрессия текшерилет. Бензиновый двигатель, бензин, газдарда бардыгында норма 12. Эми биздин машиналардын жылына байланыштуу 10ду деле нормага кошушат, негизи эле 10 деле жаман эмес. 10дон 12ге чейин норма эсептелет. Андан ылдыйга түшкөндө уже ал мотор уже бузулуп атат деп эсептелет дагы, уже алдыдан төмөн түшкөндөн кийин ал машинаны мотор алмаштырыш керек. Түшүндүк компрессия боюнча.